Temanын ылдыйындагы колду баскан ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жана ошондой эле биздин каналга жазылып, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды сөзсүз түрдө билип туруңуздар. Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү дайынсыз жоголгон 29 жаштагы Болобек Тайырбек уулун издөөдө. Ал 24 январ күнү Аламүдүн айылында үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келе элек. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Белгилери бою 168-170 см. Арык чырайы, чачы кыска кара, бети кара, каштары биригип турат. Көздөрү кара. Кийген кийими кочкул көк түстөгү куртка, капшону ак тамгалар менен көк фуфайка. Кочкул көк спорттук шым, бутунда кара аляска өтүк. Изделип жаткан адам тууралуу билгендер болсо, милицияга төмөндөгү номерлер аркылуу кабарлаңыздар. 0312 36 35 27, 0550 34 33 63, 0504 77 22 77. Сабырбек Жумабеков президент Садыр Жапаров менен жолугат. Бул тууралуу дарыгердин жакындары кабарлашты. Ага ылайык Сабырбек Жумабеков президентке жолугуу үчүн жөнөп кеткен. Анда травматология, ортопедия жана илим үзүлдөө борбордун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы кылып кайра түзүү боюнча сөз болору күтүлүүдө. Жалал Абад облусунун Нокен районунда дайынсыз болуп жаткан өспүрүм табылды. Ата-энесине өткөрүлдү. Облустук ички иштер башкармалыгынын кабарлашкандай 15 жаштагы Исламбек атасы урушкан үчүн үйүнөн чыгып кеткен. Белгилүү болгондой, Нокен район Ихтияр Юлдашев аттуу тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Анда арыз ээси 4 февралдан бери 15 жаштагы уулу Исламбек үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгонун билдирип, аны табууга көмөк көрсөтүүнү суранган. Милиция кызматкерлери ыкчам издөө иштеринин натыйжасында Исламбекти Ташкөмүр шаарында ата-энесинин жашынып жүргөн жеринен табышты. Исламбек ата-энесинин катышуусунда берген көрсөтмөсүндө 4 февралда үйүнөн мектепте кеттим деп чыгып кеткенин белгилеген. Буга атасынан урушуп койгону себеп болгон. Үйүнөн чыгып кеткенден кийин Ташкөмүр шаарында соода саттык дүкөндөрдө ар кандай жумуштарды жасап, өзүнүн курсагын тойгузуп, ата-энесинин жашынып жүргөндүгүн билдирген, дешти маалымат кызматынан.